Жақсыбы? Кел, жақсы кел. Жақсыбы? Жақсы. Өзім Мана справка керек. Жаш отырасыз ба? жақсы. Мектепке справка жазып бердім, мектепке. Батина 3 арба китапчасы өткенсің бе? Бар. Бар, да. Көп жылдар бою медицина тармагында эмгектенген эне бүгүн да бош олтурбай кварталдык комитеттин башчысы болуп эмгектенет. Ар бир жашоочунун турмушун беш колдой билет. Аларга жакын болуп дайыма көмөк көрсөтүүнүн аракетин көрөт. Айтымында бул жумушта такыр зеригүү деген болбойт. Ушу бизге ушинтип неме жазып, ден соолугуңуз берсин Аллахым, 80ге чыксаңыз дагы бизден жакшынакай басып жүрөсүз. Рахмат, Римеже. Сиздей болуп, башка домкомдорго үлгү болуп жүрүң. Боптыр, хоп. Үлгүсүз. Рахмат. Кыргызстаныбыз көп улуттуу өлкө. Анын кучагында ар бир улуттун өкүлдөрү достукта, биримдикте, ынтымакта күн көрүп жашап келишет. Бул асыл зат авторду көрсөтүүсү, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн карманы көп жылдар бою Жалал Абад шаарында өзүнүн эмгеги менен азыр көптөр мамлекетибизге кызмат кылып, бүгүн учурда ардактуу эс алууда олтурган Рима Габитова энебиз биздин көрсөтүүбүздүн коногу. Бул энебиз жөнөкөй каарман эмес, албетте өзү башкыр улутунда болсо дагы кыргыз элин, кыргыз тилин сүйүп, урматтап, ардактап, бир учурлары дал ушул биздин Жалал Абадка келип жашап калган жайы бар. Рима апа, саламатсызбы? Келгиле. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, балам, жакшы. Аллага шүкүр. Жакшы отурам. Кыштан кыйналбай чыга алдыңызбы? Кыйналмадым, туурасын айтсам. Газды жактым. Рахаттанып. Мен телекөрүүчүлөргө сиз жөнүндө дагы бир кичинекей маалымат айтып коеюн. Учурда ардактуу эс алууда олтурсаңыз дагы, ушул элдин жүгүн аркалайын деп, ушул Курманбек аймактык башкармалыгына караштуу 11-кварталдын төрайымы катары эмгек жасап келе жатат. Аябай ушундай менеткеч айымыбыз бар деген сөздөр бизге жетип, биз ошонун артынан келип олтурабыз. Эми айтсаңыз, жумуш кандай болуп атат? Үйдө олтургандан көрө ушу элдин жумушун кылайын деген бир ой келиптир да сизге? Мен Курманбек аймактык башкаруусунун 11-кварталдын төрайымы болам. Иштегени чарчабайм, hiç арыбайм. Элим, юртум деп машу жашап келатам. Абдан жакшы көрөм. Ошундай кыдырып, эл билен болуп, сүйлөшүп, арманнарын айтышады мага, жакшы яманын айтышады мага. Вот. Кээде тултуюп кетишады мага, тарынып, мен болсо күлүп, алдап, мындай болат эжелер, мындай болады сиңдим, агалар деп ошолар билен иштеп атам. Аллага шүкүр. Ден соолугум бар. Алла берип койгон экен, колум иштейт, аягым жүрөт, басат, көзүм көрөт. Эл билен, юртум билен. Мен, например, мисалы, Кыргызстанымды абдан сыйлаймын, урматтаймын. Баары жора жолдошторум мени бардыгы кыргыз улуттудан. Анан мындай көңүлүмө чын дилимди берип иштеймин. Түнү звонит кылышадымы, пожармы, же бирси ооруп калдымы, жүгүрүп барам жардамга. Колумдан келгенini баары жардамымды беремин. Анан Бактыгүл Садбагасовналарга күчүм жетпесе ага кайрылып, андан жардам сураймын. Мен абдан сыймыктанамын кыргыз элиме, кыргыз юртума. Мен өзү улутум башкирка. Бизде дагы ошондой салт, ошондой юрт, ошондой жөнөкөй эле калкымыз бизе. Анан Кайсы жылдары келип калдыңыз эле ушул Жалал Абадка? Мен өзү Өзбекстанда туулганмын. 55-жыл март айында, 15 мартта келгенбиз. Ушул жерге көчүп, ошондан бери. Кандай себептер менен келип калгансыздар? Мени эжем, чоң эжем Ташкентте окуучу. Жердем дагы высший милицейский мнеде окуп, ошо эжеми жакшы көрүп, алып качып келген бияка. Анан ошондан кийин ата-энем келип, кууп,
ошондан кийин көчүп кетемиз кемпер деп, ошонун себебиден биз су жерде жашап туруп калдык. Кыргызстан жагып калган окшойт да. Жакты. Жаным билен мен ичем мындай нема кылмайм. Мен жаным берем кыргыз халкы үчүн. Я орысча айтып коеюн, очень люблю. Очень жөнөкөй халк, мындай айкөл, өтүп кетсең бир той же аш береткен болса келгиле деп дароо дастарханын жайып, дароо нанын бар этини алып келип, не кыладым, конок кылып, таанышмы, бетанышмы, ошонусу бизди халкка окшоп кетеди. Окшоп кетедими? Ошондой эле окшойт. Окшоштук жагы бар, да. Рим апа, айтсаңыз, мына ошол кварталдык комитеттин төрайымы болуп, эмгектенемин, ишимди жакшы көрөмүн деп жатасыз. Чындыгында бул ишке айлык акы төлөнбөйт. Ошол колуңузда канча жашоочуларыңыз бар, алар менен бир туугандай болуп калыптырсыз. Ушул жумуштун эмнеси жакты сизге? Өзгөчөлүгү эмне болду? Буга чейин кайсыл жерде иштедиңиз эле? Буга чейин мен Жалабат медучилищени бүткөнмүн. Акушерское отделение. Анан баштадым иштешке, бир айла процедурный медсестра болуп иштедим. Анан мени главный медсестра кылып коюшту. Шаар боюнча мен главный медсестра болуп иштеп жүрдүм. 30 жыл иштедим бир жерде. Горздравда иштедим, базарда иштедим, санврач болуп. Ошондан кийин үйгө келип отурсам, дамком боласы сизге түштү, мына шу. Ой, мен ыйлап жок боло албайм, коркам десем, неге коркасыз деп ошон шайлап мени ошо 11-чи кварталда төрайымы болуп калдым. Мага калп менен иштегени жагат. Мени 687 түтүнүм бар. Вот, 2000ге жакын жителим бар. Ошолорду көрүп, журналымы көтөрүп, алиге пакетimi көтөрүп, шу баштаймын, кечке жүрөмүн. Кыдырып. Шундай рахаттанып жүрөм. Свежий воздух, мана мындай абасы таза биздин Кыргызстаныбызда. Элimiz ham жакшы. Энди каркыл эл бар. Каркыл адам менен сүйлөшөсүн. Но барбир мага жагат ошол иш. Ошол ишти мен аткарып, Бактыгүл Садбагасына планеркаларда бизге берет жумушту. Мана уну кылып келгиле, мана уну кыласыздар, мана уну алып келесиздер деп. Ошо иштерди жазып, сүйлөшүп, элим менен, юртум менен анан барабыз. Бардыгыбыз. Мен эле эмес, бардыгыбыз. Ошол жагы мага жагат. Айлыгы жок, туура. Пенсиям бар. 8,5 мың пенсия алам. Жетет. Кудайга шүкүр. Рим апа, мына жогоруда айттыңыз да, мен өзү негизи Өзбекстандан көчүп келгенбиз, улутубуз башкыр деп атасыз. Кийин бир ойлор болбодубу? Ошол өзүмдүн кайра эле туугандарыма кетейин деген ой келбедиби сизге? Же бир балдарыңыз, же кыздарыңыз кетели деген ой сунуштарын айтыштыбы? Жок. Ал сунушту айтканы жок. Эч ким ата-энем шу жерде каза болушту. Чоң кызым каза болду. Ошол жерде жатат. Эжелерим шу жерде жатат. Бардыгы үкөлөрүм эч качан ой кеткени жок. Биринчи күндөн көчүп келгенден ушул жер жакты, ошол жерде жашап атабыз. Неберелерим туулду. Өзүм төрөдүм шу жерде. Аллага шүкүр. 3 балалы бирisi кетип калды, каза болуп. Азыр 2 балам бар. 4 неберем бар. 2 неберем Америкада. Бирisi Майамида, бирisi Чикагода, ошо каза болгон кызды балдары. Бирisi Уфада, Башкырстанда. Бирisi Бишкекте окуп атат, Славянский университетте, международных отношений. Эми баягы сиз көбүнчө адамдар менен иштешесиз да, адамдар менен мамиле кыласыз дегендей. Анан ушул өзүңүз менен чогуу иштеген коллективиңиз сизге кандай мамиле кылышат? Сизден эмнелерди үйрөнөлү дешет? Сиз аларга кандай бир акыл насаатыңызды айтасыз?
Meni эми ошо коллективим сыйлашат. Мен аларды сыйлаймын. Мен билмегенди алардан мен алам. Алар билмегенди мен үйрөтөм. Бардыгы домкомларымыз квартальный комитетті. Грамотные, бардыгы иштейт, бардыгы билан мамиледе. Ичем бир сен менге келгенimiz жок. Эми иште бар нарса болот. Кеде урушуп кетемиз, бир нарсаны спорить этип, баягы иш иштеп кете беребиз. Мындай кек сактап, не кылып жок. Мен абдан сыйлаймын коллективимди, башчымды, Бактыгүл Садбагасовнаны, кыздарымды, эркектерimiz бар, үкелеримди, агаларымды, бардыгыны сыйлаймын. Мени дагы сыйлашат, элим, юртум сыйлайт. Мындай урушуп, талашып, бир соттошуп не болганымыз жок. Аллага шүкүр. Иштеп келатабыз. Мен ошол Курманбек аймактык башкармалыгынын башкаруу мекемесинде 3 жылдан ашыгын болуп калды иштегениме, бирок бул жерде көп улуттуулугу менен айырмаланат. Ал эми ошол аймактык башкармалыкта болсо 25 кварталдык комитеттер жана кондоминиум төрагалары эмгектенишет. Алардын бардыгы бизде башталгыч гана баягы коомдук башталгычта эмгектенишет. Анын ошонун ичинен 13 аял, 12 эркек. Ал эми бизде көпчүлүгү баягы жаш өтүп калгандар иштешет. Анткени бул акысыз болгондуктан көпчүлүгү чыдабайт жаштар. Анткени улуу муундагылар көбүнчө иштешет. Алардын арасында көбүнчө биз аялдар менен айрыкча ошол 80-ге чыгып калгандар бар. Ошолор дагы ушунчалык берилип эмгектенишет. Жашы 50-дөн жогоркулары көбүнчө ошолор эмгектенишет. Бизде эң баягы жашы улуу болгону менен бирок бизге караганда аябай тез, ыкчам иштеп, бүт жашоочуларын 5 колдой таанаган Габитова Рима Давлетовна бар. Бул саламаттык сактоо министрлигинин баягы төш белгисин алган, бир нече грамоталардын ээси, ошондой эле коомдук иштерге активдүү катышат. Даже ошол биз азыркы күндө эл каттоо болобу, мал каттоо болобу, же болбосо үй чарбасы китебин жазууда болобу, сөз түрдө жаштарга караганда тың аябай мээнеткеч, ушундай жакшы эмгектенет. Өзү улуту башкырт болгону менен кыргызчаны так сүйлөйт. Менимче, мен билишим 4-5 тилде жакшы сүйлөйт да. Орус, өзбек, кыргыз, башкырт тилинде, татар тилинде, ошо 5 улуттун тилин жакшы сүйлөйт. Алгачкы Жалал-Абад шаарына келгенде канча жашта элеңиз? Ошол мезгилдеги баягы элестерди бир эстеп айтып бере аласызбы? Кандай бир таасирлерди калтырган сизге? Биз келгенде Жалал-Абадка менге мага 14 жаш эле. Абдан Жалал-Абад мага чоң шаардай көрүнген. Адырларымыз жам-жашыл эле. Ошондой эле көчөлөр таш, көчөлөрдө светimiz бар жерде бар, центральный көчөдө калган жерде иштеке жок, караңгы. Атам барды, апам, эжелерим барды, өкөлөрүм. Анан биринчи мектепти бүтүргөнмүн 10 класста. Ошо Бабкина көчөнү. Бир шаарды биз совхозда турчу эле, мага бир чоң шаардай абдан өзгөрүш көп болду азыр. Мана Мир кинотеатр, жолдор салынды, асфальттар болду, бар жерде светтер болду. Иштеп атышат, биз чоңдорубуз, элimiz иштеп атат, үйлөр салынды, многоэтажки, жер үйлөр көп салынды, гүлдөр, сквер, парки, өзгөрүш көп болду. Мана центрда, где это обл администрация, кичкене китап магазини бар эди. Ударник деген кинотеатр бар эди. Ошолар жок болду. Военкомат ошол жерде эди. Банк деген кичкенегине бир там үйдө. Бир эле банк бар эди.
Ошо азыр энди канча банктар курулду, канча тамлар курулду, көчөлөр. Шаарыбыз сиздин көз алдыңызда өзгөргөн турбайбы? Өзгөргөн, да. Вот. Канча өзгөрүш жакшы болду. Mana больницалар кеңейди, роддомлар салынды, элimiz ham көбөйдү, элimiz, yurtumuz көп айылдан келип, көбүсү берде окушуп, кыздарыбыз, улдарыбыз, неберелерimiz анан ишкилерге киришип, иштеп калышты мына. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин маектешибиз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Рима апа менен болуп аткан кызыктуу маегибизди андан ары улантабыз. Мынакей биздин жаныбызга кайтадан эле Рима апа кыргыздын улуттук кийимин кийип, жасанып, жакшынакай болуп келип калды. Аябай сизге сонун жарашат экен, Рима апа. Бул элечекти, бул кийимди качан тиктирдиңиз эле? Кайсы мезгилдерде кийип жүрөсүз дегендей? Бул кийимди 2 жыл болду тиктиргениме. Ошо кийимди дайыма кийип чыгамын. Дайыма кийип чыгып, ырда жаса дароо эле ырда беремин. Ошо Эң сонун биздин теле көрүүчүлөргө дагы анда ошол көпчүлүк суранган ырыңызды ырдап берсеңиз, анан колуңузда кашык дагы турат. Бул кашыктын жардамы менен ырдайт окшойсуз, жолуккан кезде жодурат, карыгың сени арбаган, кара көз кадыр билер деп, ак сүйүм саган арнаган. Эй, кара көз кадыр билер деп, ак сүйүм саган арнаган. Жүрөккө сайган канжарды, сууга менде албарбы. Сүйүп бир калсам кантейин, сүйүүдө намысар барбы. Эй, сүйүп бир калсам кантейин, сүйүүдө намысар барбы. Жактырып калсам кантейин, сүйүүдө намысар барбы. Рима апа, негизинен укмуш жакшы ырдайт экенсиз, аябай таланттуу экенсиз дегендей. Анан ушул кашыктын жардамы менен ырдаганда бир өзгөчө бир мындай баягы ыргак жаралат окшойт, Да. Кашык менен ырдасаң, мындай көңүлүң көтөрүлөт, настроениең и музыкасы келип турат да. Келип турат, мана ошо. Бас кызыма пипа, сен басмасаң мен басам. Бас кызыма пипа, сен басмасаң мен басам. Сені басқан ізларыңа мен де кетіріп басам. Сені басқан ізларыңа мен де кетіріп басам. Буну кайдан үйрөнгөнсүз кашык менен ырдаган? Өзүм. Өзүңүз эле? Ооба. Же башкырлар ушундай? Башкырларда бар да. А мен өзү от природы, наверное. От природы. Бурун жаш мезгилимде 3 кашык менен, азыр уnuttум. 3 кашык менен? Да, потом это жыгач кашыктар бар edi, бурун гүлү бар. Ошондайам так турады. А мен энди мана үйрөнүп алганмын. Бас кызыма пипа, сен басмасаң мен басам. Бас кызыма пипа, сен басмасаң мен басам. Сені басқан ызларыңа мен де кетіріп басам. Сені басқан ызларыңа мен де кетіріп басам. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, дайыма ар тараптуу айымдарды чагылдыруудан биз тажабайбыз. Кайдадан кийинки асыл зат көрсөтүүсүндө жолугушканча коштошобуз, аман болуңуздар.